Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нухтун Шем, Хам, Жепет деген 3 уулу болгон. Бирок жер бети Кудайдын көз алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти. Кудай жерге көз жиберип караса, жер абдан бузулуптур. Жердеги ар бир жан бузулуптур. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак, ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. Кеменин жогору жагын оюп, 1 чыканак терезе чыгар. Капталына эшик жаза. Ичин 3 кабат кылып кур. Эми мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн топон суу каптатам. Жер бетиндегинин баардыгы өмүрүнөн ажырайт. Бирок мен сени менен келишим түзөм. Кемеге сени менен кошо уулдарың, аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин. Ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн кемеге баардык жаныбарлардан эркек ургаачы кылып түгөйлөп киргиз. Тирүү калыш үчүн канаттуулардын түр-түрүнөн, малдардын түр-түрүнөн, жерде сууда жашоочу жаныбарлардын түр-түрүнөн түгөйү менен киргиз. Анан өзүңө жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот. Нух баардыгын жасады. Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады. 7-бап. Ошондо Теңир Нухка мындай деди: бүт үй бүлөң менен кемеге кир. Анткени замандаштарыңдын ичинен сени менин алдымда адил деп таптым. Ар бир адал малдын эркек ургаачысынан 7ден, ал эми адал эместердин эркек ургаачысынан 2ден ал. Ошондой эле бүт жер жүзүндө тукумун сактап калыш үчүн асман канаттууларынын эркек ургаачысынан 7ден ал. Анткени 7 күндөн кийин мен жер бетине 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп, өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам. Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун баардыгын жасады. Жер бетин топон суу каптаганда Нух 600 жашта эле. Топон суу каптаардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди. Адал жана адал эмес жаныбарлардан, канаттуулардан, жерде сууда жашоочу жаныбарлардан. Кудай Нухка буйрук кылгандай, эркек ургаачы болуп, түгөйү менен Нухтун кемесине киришти. 7 күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо, 2-айдын 17 күнү зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетине 40 күн 40 түн жамгыр төгүп турду. Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди. Алар менен кошо өз түрү менен малдар, жаныбарлар, сойлоочу жана жерде сууда жашоочу жаныбарлар, учуп жүрүүчүлөр, куштар, канаттуулар, өмүр деми бар тирүү жандардын баары түгөйү менен Нухка келип кемеге киришти. Кудай Нухка буйругандай баардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Жер бетиндеги топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы баардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетинде кыбыр эткен баардык тирүү жандар, баардык мал, канаттуулар, жырткычтар, жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, баардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын баардыгы кырылды. Жер бетиндеги тирүү жандын баардыгы кырылды. Адамдан тартып, айванга чейин, жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асмандагы канаттуулар баардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Суу жер бетинде 150 күн күчөп турду. 8-бөлүм. Кудай Нухту аны менен кемеде болгон баардык малдар менен жаныбарларды эстеп, жер бетине шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. Туңгуюк булактары менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды. Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. Кеме 7-айдын 17 күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу 10 айга чейин тынымсыз тартылып, 10 айдын 1 күнү тоо чокулары көрүндү.
40 күндөн кийин Нух кемедеги өзү жасаган терезени ачып, бир карганы кое берди. Карга кемеден учуп чыгып, жер кургагыча учуп келип турду. Андан кийин суунун жер бетинен тартылганын билиш үчүн көгүчкөндү кое берди. Бирок көгүчкөн бутун коерго жер таппай кемеге кайрылып келди. Анткени бүт жер бети дагы эле суу эле. Нух колун сунуп көгүчкөндү кармап кемеге киргизип алды. Анан дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кайрадан кое берди. Көгүчкөн ага кечке маал кайрылып келди. Анын тумшугунда зайтун дарагынын жаңы үзүлгөн жалбырагы бар эле. Ошондо Нух жер бетинде суу тартылганын билди. Ал дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кое берди, бирок ал ага кайрылып келген жок. Нух 601 жашка чыкканда, 1-айдын 1-күнүнө караганда жер бетиндеги суу соолуду. Нух кеменин үстүн ачып караса, жердин үстү кургап калыптыр. 2-айдын 27-күнүнө караганда жер кургады. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Кемеден сени менен кошо аялың, уулдарың жана уулдарыңдын аялдары чыксын. Сени менен бирге болгон бардык тирүү жандарды, жаныбарларды, канаттууларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өзүң менен кошо алып чык. Алар жер бетине тарап тукумдап көбөйүшсүн. Ошентип Нух менен бирге уулдары, аялы жана уулдарынын аялдары кемеден чыгышты. Малдар, жерде сууда жашоочу жаныбарлар, канаттуулар, жер бетинде кыбыр эткен бардык тирүү жандар өз түрлөрү менен кемеден чыгышты. Ошондо Нух теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, ар кандай адал малдан, ар кандай адал канаттуудан алып келип курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандык чалды. Теңир жагымдуу жытты искеди да жүрөгүндө мындай деди: Мындан ары адам үчүн жерди каргабайм. Анткени адамдын ойлору жаш жагынан эле жамандык. Мындан ары бардык тирүү жандарга кылганымдай кыргынды кылбайм. Мындан ары жерде жашоо болуп турганда, эгүү себүү менен оруу жыйуу, суук менен ысык, жай менен кыш, күн менен түн токтобойт. 9-бөлүм. Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп батасын берди: Укумдап тукумдап көбөйгүлө, жерге толгула. Жер бетиндеги айбанаттар, асмандагы канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетиндеги кыбыр эткендин баары силерден коркуп, титиреп турушсун. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын бардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын бардыгын берип жатам. Бирок тирүү жанды мууздабай туруп жебегиле. Анткени кан анын жаны. Айрыкча силердин каныңардын кунун мен төлөтүп алам. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да анын жазасын мен берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адам колунан төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Силер болсо укумдап тукумдап жер бетине тарагыла. Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деди: Эми мен силер менен жана силердин кийинки укум тукумуңар менен, силердин жаныңардагы бардык тирүү жандыктар менен, канаттуулар менен, малдар менен, жырткычтар менен, силер менен кошо кемеден чыккандар менен, жаныбарлар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм. Мындан ары жер бетин тып-тыйпыл кыла турган топон суу болбойт. Кудай дагы мындай деди: Менин силер менен болгон бардык тирүү жандар менен укумдан тукумга түбөлүккө түзүп жаткан келишимимдин белгиси мындай: Мен булут бетине асан үсөн тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот. Мен жер бетине булут каптатканда булут бетинде асан үсөн пайда болот. Ошондо силер менен бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн келишимимди эстейм. Мындан ары тирүү жандарды кырган топон суу болбойт. Булут бетинде асан үсөн пайда болгондо мен аны көрүп, жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүк келишимимди эстейм. Ошентип Кудай Нухка жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн келишимимдин белгиси мына ушул деди. Кемеден чыккан Нухтун уулдары булар: Шем, Хам жана Жепет. Хам болсо Канаандын атасы болгон. Бул үчөө Нухтун уулдары. Алардан бүт жер жүзүндөгү адамдар тараган. Нух жер иштетип жүзүмзар отургузду. Ал шарап жасап, андан ичип мас болуп алып, өз чатырында жылаңаш жатты. Атасынын жылаңаш жатканын Канаандын атасы Хам көрүп, сыртка чыгып эки бир тууганын айтты. Шем менен Жепет болсо кийим кечек алып, өз ийиндерине салып, арты менен барып атасынын жылаңаш денесин жабышты. Алардын жүздөрү тескери карап тургандыктан атасынын жылаңач этин көрүшкөн жок. Нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин кенже уулунун эмне кылганын билип калып мындай деди: Канаанга каргыш тийсин. Ал өз бир туугандарынын алдында эң төмөнкү кул болсун. Ал дагы мындай деди: Шемдин Кудай теңирине алкыш. Канаан анын кулу болсун. Кудай Жепетти жайылтсын. Ал Шемдин чатырларында жашасын. Канаан болсо анын кулу болсун.
Нух топон суудан кийин 350 жыл жашады. Нух бардыгы болуп 950 жыл жашап көз жумду. 10 бөлүм. Нухтун уулдары Шем, Хам жана Жепеттен тараган уруунун санжырасы мындай. Топон суудан кийин алардан балдар төрөлдү. Жепет уулдары Гомер, Магог, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас. Гомер уулдары Ашкынас, Рипат жана Тогарма. Жабан уулдары Элиша, Таршиш, Китим жана Доданим. Булардан аралдын элдери тарап, ар бири өз тили, өз уруусу, өз эли менен өз жерлерине отурукташты. Хам уулдары Куш, Мисраим, Пут жана Канаан. Куш уулдары Себа, Хабила, Сапта, Рама жана Саптеха. Раманын уулдары Шеба жана Дыдан. Куштан дагы Нимрод төрөлдү. Ал жер жүзүндөгү адамдардын эң күчтүүсү болду. Ал теңдеши жок аңчы эле. Ошондон улам Нимродтой теңдеши жок аңчы деп айтылып калган. Башында анын падышалыгын Шинар жериндеги Бабыл, Эрех, Акат жана Калней түзгөн. Ошол жерден чыккан Ашур Нинебини, Рехобот Ирди, Келахты, Нинеби менен Келах аралыгындагы Ресенди курду. Бул чоң шаар. Мисраимден Луттуктар, Анамим, Леябим, Наптухим, Патрустуктар, Каслухимдер келип чыккан. Алардан Пелиштиликтер жана Капторлуктар келип чыккан. Канаандан төрөлгөндөр Тунуулу Сидон, Хет, Жебустуктар, Аморлуктар, Гиргештиктер, Хибиликтер, Арктыктар, Синиликтер, Арбалыктар, Семариликтер жана Хаматиликтер. Кийинчерээк Канаан уруулары туш-тушка чачырап кеткен. Ошондо Канаан урууларынын чеги Сидондон тартып Герарга, Азага чейин. Бул жерден Содом, Амор, Адма жана Сибоимден тартып Лашага чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Хам уулдарынан тараган элдер ушулар. Жепеттин улуу агасы бардык Эйбер уулдарынын атасы Шемдин да балдары болгон. Шем уулдары Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам. Рам уулдары Уз, Хул, Гетер жана Маш. Арпакшаттан Шелах төрөлдү. Шелахтан Эйбер төрөлдү. Эйберден 2 уул төрөлдү. Биринин аты Пелек, себеби анын ушунда жер бөлүндү. Анын бир тууганынын аты Жоктан. Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсармабет, Жерах. Адорам, Узал, Дикла, Обал, Абумайыл, Шеба, Опир, Хабила жана Жобаб төрөлдү. Булардын баары Жоктандын уулдары. Булар отурукташкан жерлер Мейшадан тартып чыгыш тоосу Сыпарга чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Шем уулдарынан тараган элдер ушулар. Нух уулдарынан тараган уруулардын санжырасы ушул. Топон суудан кийин жер үстүндө алардан элдер тараган. 11 бөлүм. Бүт жер жүзүндө бир тил болгон жана бир тилде сүйлөшкөн. Алар чыгыштан көчүп Шинар жеринен түздүк таап, ошол жерге отурукташышты. Анан алар бири-бирине келгиле кыш куюп отко бышырал дешти. Алар таш ордуна кыш, акиташ ордуна жер чайырын колдонушту. Алар дагы бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн, атыбызды чыгарыш үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы дешти. Ошондо Теңир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны көргөнү төмөн түштү. Теңир мындай деди: "Мына бир эл, бардыгынын тили бир. Булардын баштаган иши ушул. Булар эмнени кылабыз дешсе, ошондон кайтышпайт. Төмөн түшүп баралы да бири-биринин тилин түшүнбөгүдөй кылып, булардын тилдерин аралаштырып салалы." Ошентип Теңир аларды ал жерден бүт жер жүзүнө таратып жиберди. Ошондо алар шаар курууну токтотушту. Андыктан ага Бабыл деген ат берилди. Анткени Теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды. Теңир аларды бүт жер бетине ошол жерден таратып жиберди. Шемдин санжырасы мындай: Топон суу каптагандан 2 жыл өткөн соң Шем 100ге чыкканда андан Арпакшат төрөлдү. Арпакшат төрөлгөндөн кийин Шем 500 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Арпакшат 35 жашка чыкканда андан Шелах төрөлдү. Шелах төрөлгөндөн кийин Арпакшат 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Шелах 30 жашка чыкканда андан Эйбер төрөлдү. Эйбер төрөлгөндөн кийин Шелах 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Эйбер 34 жашка чыкканда андан Пелек төрөлдү. Пелек төрөлгөндөн кийин Эйбер 430 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Пелек 30 жашка чыкканда андан Рею төрөлдү. Рею төрөлгөндөн кийин Пелек 209 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Рею 32 жашка чыкканда андан Серук төрөлдү. Серук төрөлгөндөн кийин Рею 207 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү.
Серук 30 жашка чыкканда андан Нахор төрөлдү. Нахор төрөлгөндөн кийин Серук 200 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Нахор 29 жашка чыкканда андан Терах төрөлдү. Терах төрөлгөндөн кийин Нахор 119 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Терах 70 жашка чыкканда андан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Терахтын санжырасы мындай: Терахтан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Арандан Лот төрөлдү. Аран өз атасы Терах тирүү кезинде өзү туулган Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарында көз жумган. Ибрам менен Нахор аял алышты. Ибрамдын аялынын аты Сара, Нахордун аялынын аты Милка эле. Ал Арандын кызы болчу. Аран Милка менен Исканын атасы. Сара согончо уганабаган аял болгон. Канаан жерине баруу үчүн Терах өз уулу Ибрамды, небереси болгон Арандын уулу Лотту, өз уулу Ибрамдын аялы болгон келини Сараны алып, Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарынан чыкты. Харанга жетип, ошол жерге туруп калышты. Ошентип Терах 205-ке чыгып, Харанда көз жумду.